Тип көңүл түшүп калышат го кээ элердин. Мен көңүлүм оңой эмес түшпөйт да. Болбосо көп эле нерсени үйрөткөн. Мындай жашап атканда сүйүп жашаш керек. Күлүп жайнап калам да, иште дагычы. Өмүрлүү бактылуу болгула. Мамлекеттен жардам алалы. Бир өзүбүздү эме кылып көрсөтөлү эмес. Биз наоборот элибизге, мамлекетибизге жардам берели деп баштаганбыз. Үйүмдө жүргөндө болгондо эң биринчи келгенде эле апамдын мага күлгөнү жагат. Барып мен дагы болушпаган, мушташып кетпаган. Үйгө бүт кир болуп келгем да. Чоң рахмат бу. Мен сонуңка болду. Мен да кийин чоңойгондо ушундай балдарыма кол көтөрбөйм анан. Кээде жакшы иш дагы эмеге айланып калышы мүмкүн. Санага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүмдү актачу, балдарымдын максаты, ай балдарымдын максаты, бой жетип биздачу. Бул чоң үй бүлөдө бүгүн кош майрам 31 туугандын ичинен Медер менен Айжандын туулган күнү. Балдарым бүгүн биздин өзгөчө күн, бизде. Анан балам менен кызыма каалоо тилек айтып коеюн, Туулган күнүңөр кут болсун, өмүрлүү, бактылуу, Кыргыздын элинин керегине жараган уулдардан, кыздардан болгула, ыймандуу болгула, акылдуу болгула, жакшы окугула, жакшы окуп, жакшы ийгиликтерге жетип, жакшы адам кыздардан, энелерден, келечекте атадан болуп чыккыла, өмүрлүү, бактылуу болгула. Үй бүлөнүн эң улуу кызы Таңсулуу 17 жашта. Бөбөктөрүнүн тазалыгына жана тарбиясына көңүл бурат. Бул үйдүн эң улуусу болом. Апама жөөлөк боло турган, апама жардам бере турган кызмын. Мен апам азыркы бир туугандарымдын туулган күнү болгондуктан мен өзүм азыр иш кылып жатам. Себеби аларга белек болуш үчүн, аларга оордук болбош үчүн. Апам жөнүндө айтып кетсем, мен апам абдан акылдуу, акылман, эң мээримдүү апа. Мен апамды абдан жакшы көрөм. Көбүнчө учурда апам мага көп акыл насааттарды үйрөтөт. Жана көптөгөн иштерди, тамактарды, үй жыйнаганды, тазалыкты жана ийгиликке кантип жетиштин айтат. Апамдын мага күлгөнү жагат. Себеби апам күлгөндө аябай сулуу, анан аябай мындай жарык боло тургандай болуп турат да. Келечекте мен дизайнер, модельер болгум келет. Азыркы учурда мен англис тилди үйрөнүп жатам. 11-дү бүткөндөн кийин мен университетке тапшырам. Андан кийин 1-2 жылдан кийин Америкага учам. Чоң рахмат бу. Мен сонуңка болду. Не ойноп атасың? Рафаэлди үйдүн тентеги деп эркелетип коюшат. Кичинесинен бокс менен машыгып, облустук олимпиадаларда ийгиликтерди багындырган. Мен атым Рафаэль, мен 14 жаштамын. Спорт, бокс менен алектенем. Бир окуя бар анан ошо бир жолу эмес, эме бокстан чыгып келатсам, братишкам күрөштө катышат, анан күрөштөн келатып бир бала, чоң балдар тийишиптир анан. Барып мен дагы болушпаган, мушташып кетпаган. Үйгө бүт кир болуп келгем да. Үйгө бүт кир болуп келип анан үйдө күтүп отургам апамды. Анан кирип келип чочуп кетти. Болсо ден азыр урушат го деп коркуткам. Коркутсам анан бас жүрү деп бир бөлмөгө алып кирди, анан ошол жактан баягы мындай чоңдор менен сүйлөшкөндөй болуп сүйлөштү. Анан ушул жагынан чоңдор менен сүйлөшкөндөй болуп эле. Мага апамдын ушу касиети жаккан. Анан мен да кийин чоңойгондо ушундай балдарыма кол көтөрбөйм анан. Анан апамдын да көп эле эмелери жагат. Баягы бир жумушту баштасам мындай эме бүтүрөт, баягы эртеңки күнгө алтырбайт. Сулуу апам.
14 жаштагы Аймиран ырчы болууну кыялданат. Ырчы болуп апамдын атын алыска чыгарам деген тилеги бар. Эмгегиң бийик зордодой, меримиң төгүп койгондой, учурган канаттарыбыз, көкөлөк учуп барабыз, сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүмдү актачу, балдарымдын максаты, ай балдарымдын максаты. Мен атым Аймиран, мен 14 жаштамын. Мен өзүм эртең менен турганда апам бизге каша бышырып, биздин сабактарыбызга жардам берип, бизди мектепке жөнөтөт. Апамды мен жакшы мамилелерин абдан жакшы көрөм. Мен да апама окшоп жакшы аял болгум келет. Апамдын жакшы мамилелерине чоң рахмат. Мен да апама ошентип жакшы мамиле кылгым келет. Өзүм чоңойгондо ырчы болгум келет. Апамга көптөгөн ырларды ырдагым келет. Азыр ырдаган ырым мен негизи телевизордон көргөндө эле батча ырдаганда апалардын Мариба кызы ырдаганды жакшы көрөм. 17 жаштагы Жуманазар бөбөктөрүнө үлгү болууга аракет кылат. Ар бир ишти сүйүп жасоого апам үйрөткөн дейт. Менин атым Жуманазар. Мен 17 жаштамын. Мен биякта жашаганыма 6 жыл болду. Бияка эң биринчи келгенде жагып аткан бүт нерсе бир башкача болуп аткан болчу. Мындай үйүмдө жүргөндөй болгом да эң биринчи келгенде эле. Мындай бүт жакты кыдырып, үй жактарды карап. Анан жардам берип баштагам өзүм акырында эле. Мындай айттырбай элечи. Мындай кыл деп айтпайт да мындай. Өзүм эле карап кылып койм. Анан кээде жаныбарларды көбүнчө мындай текшерип турам да, үйдөгү жаныбарлардычы бир нерсе болуп турбу деп. Кээде бошоп калсак отундарды жарабыз бияктагы. Неме шорпо тууган күндөргө даярдайбыз да. Ошого неме кылабыз. Болбосо көп эле нерсени үйрөткөн. Мындай жасап атканда сүйүп жасаш керек. Аты мындай жасап атканда мен кыламбы деп ойм да. Жасап атканда мындай күлүп жайнап кылам да, ишти дагычы. Мындай иште мындай жасап атканда мындай жиним келбейт да. Мындай адамдарды бар чакырам да өзүм. Жардам берип кой деп анан. Жардам бербесең да отуруп тур дейм жанында. Сүйлөп берип тур дейм да, катуу кызыктуу болбой калса. Бир башкача болуп калам да. Эркелеткен жагат аты мени көп деле урушпайт да. Иштерди кылып атканда дагы бир нерсени айттым го, күлүп жасайм деп, мындай кайгырбайм эч качан. Жасап атканда да мен кечке эле күлүп жүрө бересиң да анда. Мен аша кайгырганды билбейм да айтам да, анткени кайгырып көрө элекмин да мындай. Көңүл түшүп калышат го кедейлердин. Мен көңүлүм оңой менен түшпөйт да, мындай жүрөккө тиймейче. Бирок эч ким апам айтат, жүрөккө тийгиче урушпайт. Мындай андай кылба деп эле эскертип берет да. Анан кээде урушуп коет, мындай подароктарды берип атканда. 33 баланын апасы Талайкүл апа ар бир балам өзгөчө. Биз мамлекеттен жардам сурайлы деп эмес, мамлекетке жардам берели деп бул ишти баштаганбыз дейт. Менин атым Талайкүл, 33 баланын энесимин. Бул ишти биз 2009-жылы март айында баштаганбыз. Анан бул ишти баштаганда биз баягы мамлекеттен жардам алалы, же бир өзүбүздү эме кылып көрсөтөлү эмес, биз наоборот элибизге, мамлекетибизге жардам берели деп баштаганбыз. Негизги бул иштин ачылышына жолдошум себепкер, анткени ошонун идеясы анан баягы демилгеси менен башталганда, бир эненин тагдыры аркылуу. Анан бир күнү сиңдилерибиз келип калды, юрист. Анан мындай айбайге эже аябай сонун Кыргызстанда жок иш кылып атасыңар. Бирок муну эмне себептен кылып атасыңар десе, эмне дейсиңер? Кээде жакшы иш дагы
эмеге айланып калышы мүмкүн. Эмеске эмне себептен деген суроолор болот. Ошон үчүн муну баягы регистрациядан өткөрүп, анан мындай документальный эме уруксат алып алып баштасаңар жакшы болот. Ана ошондой ошентсек болобу деп эле ошондон улам баштап калды да. Андан бери 15 жыл болду. 15 жылда 250 энедей 300 баланы колдон учурдук да. Аны менен айтып кетем да, бул ушу жолдошумдун мындай жаратып кеткен, кылып кеткен эмгеги да. Анан жолдошум ошо 11 жылдан бери сахар менен ооручу. Анан ошо 23-жылы декабрда 20-ларында ооруп, анан больницада жатып калдык. Грипптен иммунитети слабый болуп, сахары көтөрүлүп, анан 6 күн реанимацияда жатып жакшы боло албай анан узап кетти да.